Чехиялык белгилүү жазуучу Фатих Туман Ош шаарында окурмандар менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чарага жаштар, студенттер, мугалимдер жана адабият сүйүүчүлөр катышып, жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу кенен маалымат алышты. Фатих Туман азыркы түрк адабиятындагы таанымал калемгерлердин бири. Ал көбүнчө адам тагдыры, сүйүү, руханий баалуулуктар, жашоонун маңызы жана коомдогу өзгөрүүлөр тууралуу чыгармаларды жазат. Анын чыгармаларында жөнөкөй адамдардын ички дүйнөсү, сезимдери жана турмуштагы кыйынчылыктары көркөм сүрөттөлгөн. Бүгүн аябай кубанычтамын, ошол эле учурда аябай толкунданып турам, себеби мен жакшы көрүп окуган китептердин автору, түрк жазуучусу Фатих Туман бүгүн Ошто. Бул мен үчүн чоң бакыт. Иш-чара аябай мындай кээде күлкүмүштүү, кээде кубанычтуу, ар кандай эмоциялар менен өтүп жатат десем дагы болот. Жана мындай чыныгы жашоодо көргөндө дагы аябай толкундануулар болуп турат. Негизинен бул жазуучунун жүрөгкө жеткире жазгандыгы жагат, себеби мындай окурмандардын жүрөгүнө терең жетет десем дагы болот ар бир жазгандары. Анын ичинен мага өзгөчө жакканы бул Фатих Тумандын "Мен" аттуу "Эй напсим үнүңдү бас" деген ошол китеби аябай жагат. Жазуучу өз сөзүндө китеп окуунун мааниси чоң экенин белгилеп, жаштарды адабиятка жакын болууга чакырды. Ошондой эле ал түрк жана кыргыз элдеринин маданий байланышы бекем экендигин айтып, эки элдин тили жана тарыхы жакындап турарын белгиледи. Автордун жалпысынан 12 китеби кыргыз тилинде которулду азыркы күндө. Анын романдарынын айырмасы башка классикалык романдардан азырда биздин менталитетибизге, динибизге дагы туура келгендиги үчүн ошолор менен журулушуп, элибизге дагы жагып атат. Ошондуктан күндөн күнгө суроталап күчөгөндүгү үчүн бул автордун китептери кыргызчага которулду. Жолугушууда окурмандар жазуучуга суроолорун берип, чыгармачылыктагы ийгиликтерин жана жаңы китептер тууралуу кызыгышты. Yani çok teşekkür ederim. Yani Kırgızistan'daki bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ош шаарына келип, кыргыз окурмандары менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Бул жерден китепти сүйгөн, адабиятты баалаган адамдар көп экенин көрдүм. Айрыкча жаштардын кызыгуусу мени таасирлентти. Китеп окуган коом ар дайым өнүгөт, руханий жактан бай болот. Кыргыз окурмандарынын жылуу мамилеси жана адабиятка болгон сүйүүсү мен үчүн чоң таасир калтырды. Бизди тарых, маданият, адабият жакындатат. Мындай жолугушуулар достукту дагы да бекемдейт деп ишенем. Onun için ben bunu hissediyorum. Ben Kırgızistan'daki tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Мындай маданий жолугушуулар жаштардын китепке болгон кызыгуусун арттырып, элдин ортосундагы достукту чыңдоого өбөлгө түзөт.